Коомдук биринчи канал жана ошол эле музыка телеканалында 6-күнү кечинде программасынан жалпыңыздарга жалындуу ысык салам айтабыз. Кутмандуу кечиңиз менен сүйүктүү көрүүчү, сиздер күткөн 6-күнү кечинде программасы кайрадан сиздер менен. Музыка сүйүүчүлөрдүн арасында кээ бирөөсү ырдын обону жакса, бирөөсүнө сөзү, ал эми башкаларына ырчынын ыры же үнү жагат экен. Ошондой эле угармандардын арасында жаңыланып ырдалган кавер сүйүүчүлөр да көп. Музыканын эбегейсиз дүйнөсүндө кавер чыгармаларын аткарып, өзүнүн өзгөчөлүгү менен миллиондогон угармандарды топтоп, күндөн күнгө популярдуу болуп келе жаткан кавер аткаруучулар бүгүн 6-күнү кечинде программасында. Кызматыңыздарда мен Руслан Адылбек уулу жана ошол эле менин кесиптешим Айзада Кубанычбек кызы болот. Баарыңыздарды экранга жакыныраак чакыралам. Кени бүгүн кечени биз баштадык. Эс алуу күндүн кечин өзгөчө шаңга, өзгөчө ноталар менен жагымдуу ыргактар менен коздогон 6-күнү кечинде программасы өз ишин улантып жаткан учуру бизде эң эле алгачкы коногубуз бар. Дал ошол эл сүйгөн кавер тармагында өзүнүн алгачкы кадамдарын жасап, көптөгөн көрөрмандардын жүрөгүнөн түнөк тапкан коногубуз Нурилла. Кош келдиңиз. Рахмат. Саламатсызбы, көрүүңүзгө кубанычтабыз. Деги эле кавер деген бул эмне? Кавер деген белгилүү бир ырды өзүңдүн табитиң менен өзүң каалагандай кылып ырдап чыгуу. Ушундай түшүнөм да каверди. Сиздин табитиңиз кандай деп ушундай эле сурап кетейинчи. Чыгармаларга болгон табитим көбүнчө гитарада ырдагандыктан муңдуу ырларга көрүп жакынмын. Ошон үчүн шаңдуу ырдасам деле көбүнчө муңдуу болуп кетер. Эмне себептен жан дүйнөңүз дал ошондой муңдуу ырларга жакын? Себеби барбы? Жок, анын себеби деле жок, билбейм эмне экенин. Көбүнчө творческий кишилер ошондой болот го деп ойлойм. Негизинде ар бир чыгарма жөн жайдан ырдалып калбаса керек, албетте. Деги эле кандай гана чыгарма аткарылбасын, бирок мындай жүрөк менен аткарылса, ал чыгармага да жашоосуна тиешелүү болсо, мындай өзгөчө угарманды да көп табат да. Өзүңүз ырдаган каверлар мындай жашооңузга тиешеси барбы? Жок, өзүм ырдаган ырлар жашоомо тиешеси жок. Анткени менин ырларымда жалаң эле кайгыруу, күтүү, ажырашып кеткен ушундай көбүнчө ушундай чыгармалар. Анан билбейм, просто кээде голос ошол ырга жакшы отуруп калат да. Ошондо просмотр көпчү болот. Бирок бардык каверлерим жашоомо тиешеси жок. Айтыңызчы, канча кавер бар учурда сизде? Канча көрүү топтогон, эң эле көп топтогону? Эң көп топтогону Ооба билем деген чыгарма болду. Эрлан Андашев байкебиздин чыгармасы. 1.300.000 просмотр болду. Жакшы, ал эми бүгүн 6-күнү кечинде программасына кайсы музыкалык чыгарманы аткарасыз? Сен да күтсең да ыйла деген чыгарма. Автору белгисиз болуп көп тарап кеткен бир жигит гитара менен ырдап чыккан. Ошону жаңылап жакында эле ырдап чыктым. 4 күндүн ичинде где-то 150 000 просмотр чогулту да. Жакшы экен. Анда күндөн күнгө дал ошол көрүүлөр миллиондон ашып көбөйө берсин. Ал эми сизге болсо чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз, ардактуу көрөрмандар. Сиздин жашооңузда сүйүү болсо дагы эч качан ый, муң, кайгы болбосун. Ал эми бул жагымдуу чыгарма жүрөгүңүздөрдөн орун алсын дейли. Түз жаткан жүрөгүмдү кеттиң козгоп, тызылдайт сезимдерим, ыйлайт боздоп. Менчелик кадырыңа жетпейт эч ким. Сен да күтсең да ыйла мага окшоп. Менчелик кадырыңа жетпейт эч ким.
жаткан жүрөгүмдү кеттиң козгоп тызылдайт сезимдерим ыйлайт боздоп менчелик кадырыңа жетпейт эч ким сен да күтсең да ыйла мага окшоп менчелик кадырыңа жетпейт эч ким сен да күтсең да ыйла мага окшоп сен да күтсең да ыйла мага окшоп Ардактуу телекөрүүчүлөр, 6-күнү кечинде программабызды улантабыз. Катарыбызды толуктап турган өзгөчө таланттуу ырчы мырза, Булбул үндүү Уларбек мырза толуктоп турат. Ассалому алейкум. Кош Ассаламу келдиңиз. алейкум, саламатсыздарбы? Негизи эле кавер чыгармаларды аткарарда авторлору мындай уруксат бербей койгон учурлар болобу? Болбойт го, билбейм эми. Мен Сурабайсыз болот деле. болуш керек. Жок, сурайм, сураганда эч ким жок ырдоо деп эч ким айткан жок пока. Аха. Нормально. А мындай бирок өзүнүн талаптарын коюшобу? Анда ушул бузба, Жок, андай кылба, мындай Жок, кылба эчтеке деген. дебейт. Каалаганда. Каалагандай ырда дейт. Сонун экен да анда. Ошондо сиз ырдаган каверлердин баардыгын авторунан сурап чыккансыз. Ооба, баардык. Ырдар алдын сурап, анан ырдайсыз. Ооба, сөзсүз. Ал эми айтыңызчы, кавер чыгармаларын аткарууда, жаздырууда кандайдыр бир эрежелерге баш ийиш керекпи? Эми менимче андай деле эмес го, анткени бул деген кавер чыгарма да, каалагандай жазышың керек. Ошондо эмне сакталып калыш керек оригиналдан? Өзүңдүн фантазияңды болушунча кошуп, өзүң каалаган нерсени жазып чыгарышың керек да. Өзүң көз карашыңды жазышың керек. Ошондо түп тамыры менен эле өзгөртүүгө болот дейсиз. Түп тамыры менен эми өзгөртө албайсың го, анткени сөзү дагы, обону дагы ырдалат да. Основа ошол сөзү, анан обону да. Анысын өзгөртө албайсың да. Азыркы учурда өзгөчө кавердаган абдан бир модага айланып атабы, ырчылар да кавер жазып баштады. Кийин дагы чыгып келаткан ырчылар азыркы ырчылардан баарды кавердап кетишпейби? Билбейм, көрөбүз да. Жакшы болмок бизге кошулса деп коюш. Жок, наоборот, биз ырчыларга кошулсак жакшы болмок да. Кавер ырдап жүрө бербей. Анда эртерээк кошулуңуз дейли. Ал эми бул мүнөттөрдө 6-күнү кечинде программасына сизди сүйгөн, сизди күткөн көрөрмандарыңызга кайсы музыкалык чыгарманы арнайсыз, кавер чыгармасын? Бек байкебиздин Сунам Ырдесте деген чыгармасын аткарып берем. Анда дал ушул чыгарманы албетте бизге дагы ал чыгарма жаккан, анан мен ойлойм бизди көрүп жаткан, угуп жаткан телекөрүүчүлөргө дагы жагат деген ойдобуз. Уларбек мырзанын кароосунда Ырдесте чыгармасы бизди көрүп жаткан ар бир телекөрүүчүлөрдүн урматына жаңырсын. Сезимдер учат куш болуп, сагындым көпкө келбесе, бугумду басып турганда Кулсадан ыйлайт терезе, Сунам Ырдесте сагынган кезде жүзүң албырып күйгөндө эсте, оң көзүң тартып койгондо эсте, жамгырлуу кечте
айтсам атыңды, ойлорум сенде билип кой, түшүңдөн түндө ойгонсоң, күткөнүм ошол билип кой, сунамыр десте сагынган кезде жүзүң албырып күйгөндө эсте, оң көзүң тартып койгондо эсте, жамгырлуу кечте, жамгырлуу кечте. Алтынчы күнү кечинде программабыз сонун маанайда уланууда. Ардактуу көрүүчүлөр, баарыңыздар экранга жакыныраак чакыралы. Анткени бүгүн өзгөчө YouTube желесинде көптөгөн просмотрларды алган, кавер аткарган бизде таланттуу айым мырзалар конокто болуп отурат. Менин жанымда Тынысхан, Элен айым, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Көрүүңүзгө кубанычтабыз. Анан биргеликте кавер жазалы, YouTube каналдарга киргизели деген идея кимден келип чыккан? Негизи башынан кавер ырдаган деген идея мага көп жаккан эмес. Анткени биз аябай күйүп өзүбүздүн ырларыбызды чыгарабыз деп ушинтип жаткан кезибиз болчу. Ошондуктан Тынысхан мени кыйнабай эле биринчи эзилип тымырын ырдатып койгон. Ал жакшы просмотр алгандан кийин мага да жагып баштады. Негизи цель бар болчу, идея бар болчу. Бул жаратылыштан тартабыз биз. Бул салымыбыз, бул туризмге болгон салымыбыз деп башынан баштаганбыз. Себеби Кыргызстандын жерлери, биздин мекенибиздин жери көрүп жүргөн Швейцариядан эч кандай кеми жок. Ошол себептен ушул ыр аркылуу биздин жерлерди коңшу мамлекетке көргөзүү целибиз бар болчу ушундай. Анан биргеликте жазылган кавер чыгармалардан канча бар, канча чыгарма жаздыңыздар? Бир 30га жакын болсо керек. 30га жакын. Алардын арасынан эң көп просмотр алган кайсыл чыгарма? Эң көп көрүүчүлөрдү топтогон? Эң көп Сүйүүнүн керемети болду. 4 миллион 800 900 ошондой болуп калды. Мындай айтканда божолмо менен 5 миллион турбайбы, Сүйүүнүн керемети. Чыгарманын авторлору угуп, өзүнүн ой пикирлерин айткан учурлар болду беле? Болгон. Кайсыл чыгармага? Сүйүүнүн керемети Замир Казакбаев байкебиз жазган өзү. Сонун болуптур. Жакшы деп. Бекжан Темирхан, Мирбек Катабеков байкем бардыгы эле жазып айтышкан. Бизди көрүп жаткан таланттуу айым мырзалар дагы болсо керек, жаңыдан баштап кавер тартып аткандар дагы бар. Сиздерден кеңеш болсун. Кеңеш ошол оригиналдарды ошондой эле минус менен, ошондой эле тигил оригинал аткаруучу сезип ырдаган эмес, өзүңөрдүн жүрөгүңөр менен сезип ырдаш керек болду. Ошо. Обязательно өзгөртүп. Өзгөртүп, Өзгөрүү, жаңы өзүңөрдүн салымыңарды кошуп анан ырдаш керек. Демек, эң көп көрүүчү топтогон бул Сүйүүнүн керемети деп калдыңыздар. Демек, 6-чы күнү кечинде программасында бүгүн дал ушул чыгарма жаңырат, Ооба, буюрса. Урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздар экранга жакыныраак чакыра анткени сахнада Тынысхан Элен Сүйүүнүн керемети чыгармасы менен. Менин да жаным өз бактым үчүн көрүшкөнгө толук акын бар түшүнчү оймоктой болгон эрдиңден сенин өңүмдө эмес түндөсү түшүмдө өттүм экөөбүз
Телеканалыңыз музыкада 6 күнү кечине программасы дагы да болсо сиздер менен бүгүн жүрөккө жакын кавер ырлары туурасында кеп болуп ырдалып да жатат. Ал эми кийинки коногубуз өзүнүн өзгөчө үнү менен көптөгөн жүрөктөрдөн түнөк тапкан Алтынай Асанбекова бүгүн бизде конокто. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Бирге болсун. Саламатсызбы? Алтынай Асанбекова чыгармачылыкта иштеп келатып эле, анан дароо эле каверге өтүп кеттиңиз. Эмне үчүн? Элдер каверден чыгармачылыкка өтүп атсабы? О, чыгармачылыктан биринчи Артка кавер кеттиңиз деп тартып. атасызбы? Албетте тамаша. Билбейм, эмнегедир эң биринчи ушу эсиңдеби аттуу Бек Борбиев агабыздын чыгармасынан баштадым. Анан ушул чыгарма мен гитарада үйдө ырдап отуруп эле эмнегедир ырдагым келип кетти да. Анан ушундай баягы пианинода эле эчтеке инструмент кошпой ушундай бир аткарып көрөйүнчү деген ой болду. Бирок мен атайын ютубтан просмотр топтоюн же болбосо атайын кавермен чыгайын деген ой болгон жок. Жөн гана ушул чыгарманы ушундай таризде аткаргым келди. Ал эми менин билишим боюнча ошо Кыргыз эстрадарчы мырзасы Байел мырза менен эң алгачкы кавериңиз болгон, э? Жок, ал андан кийин чыкты. Эң биринчи ушул эсиңдеби чыгармасы. Эсиңдеби. Жалпысын алганда канча чыгарма мындай кавер жазылган? Менин каверлерим негизи мындай орусча айтканда случайно эле ырдалып калган чыгармаларда. Өзбек ырчысы Рустам деген бир бала менен кайсы чыгарманы экөөбүз дуэтте аткаралык десем, мен кыргызча Бек агабыздын Тазасы барбы сүйүүсүн деген чыгарманы жакшы көрөм деп калды. Ошону аткаралы деп. Анан тилекке каршы ал бул жакка келе албай калып, өзүм аткарганга туура келип калып, Тазасы барбы сүйүүнү дагы кавер форматта аткарып калдым да. Анан Байел аттуу мырза менен дагы экөөбүз кайсы чыгарманы аткаралы деп, анан ушул Кош айтам сага Султан Садыралиевди аткарып калдык. Ошо менен бир 5 чыгарма кавер аткардым окшойт. 5 чыгарма. Жакшы экен, Алтынай айтыңызчы, негизи эле кавер ырдаган канчалык деңгээлде оңой же биз көргөндөй эле оңой эмеспи? Анын дагы өзүнүн түйшүктөрү барбы? Эми албетте мен өзүм автордук баягы клип тартып же болбосо аранжировка жаздырганга караганда кавер аткарган оңой болуш керек деп ойлойм да. Себеби изденбейсиң, даяр ырды аткарасың, бирок ошол эле учурда жоопкерчилик көп деп ойлойм да. Себеби мен Бек агабыздын чыгармасын аткарарда аябай коркком. Байел кандай кабыл ала алат? Себеби легендардуу адамдын чыгармасын аткарып атканда жоопкерчилик чоң. Сагынып туулган жер сени Рыспай Абдыкадыровдун дагы чыгармасын аткаргам. Ошондо дагы аябай коркуп, жоопкерчиликти сезиш керек деп ойлойм да. Автордук чыгармаң болсо, аны өзүң каалагандай аткара бересиң да. Бүгүнкү 6-күнү кечинде программабызда кайсыл чыгармаңыз жаңырат, кайсыл кавер жаңырат? Эң биринчи ушул эсиңдеби аттуу чыгарманы аткаргам. Ошондуктан эң көп көрүүчү топтогонда ушул чыгарма болду ютубта. Ошондуктан сиздердин программага Бек Борбиев агабыздын эсиңдеби аттуу чыгармасы менен келдим. Анда дал ушул мүнөттөрдө кол чабуулар менен Алтынайды биз сахнанын төрүнө узатабыз. Ал эми сиз жан дүйнөдөгү бардык эстечү нерсенин бардыгын азыр ушул мүнөттөрдө эстеп алабыз. Аяғансып қарайсың көзімдегі жашымды, қолдарыңда жалору сыйлағансы чачымды, ойғотпо өткөн сезимди, кыйнабачы жанымды, козгобо жалгыз сен билген эч ким укпас сарымды. Эсиңде кол, эске салба эски жарам, сыздайт кайра эми сенин башка сүйгөнүм. Суранбачы жылыт албай өткөн сүйүм, аны танбай эми сенин башка сүйгөнүм. Жүрөгүмдү бойлогон махабаттан
жаштыгымдан жаздымбы суранам качан унуткан ата бачы атымды сыздатпа сыздан жаралган дарылан кыздар ытымды эсимде го эске салба эски жара сыздайт кайра эми сенин башка сүйгөнүм суранбачы жылыт албайм өткөн сүйүм аны танбайм эми сенин башка сүйгөнүм Алтынчы күнү кечинде программабызда жанга жакын музыка жаңыруда, ал эми биздин катарыбызды толуктап турган өзгөчө каверларды ийине деги эле майын чыгара аткарып жүргөн Ырыскелди бүгүн бизде кадырлуу конок болуп келип отурат. Ассалому алейкум. Кош келдиңиз. Рахмат. Жакшы. Деги эле каверди ырдап эң көп көрүүчү чогултуш үчүн эмне кылыш керек? Жакшы ырдаш керек. Жакшы ырдаш керек. Ал биринчи. Ал биринчи, анан жакшы тартыш керек, жакшы жаздырыш керек. Анан тартыш керек деп калдыңыз. Көпчүлүк кавер тарткандар мындай телефонго эле тартып коет экен да, анан YouTube желесинде жүктөйт экен. Сизде кандай? Менде деле камера менен, кээде камера болсо камера менен, болбой калса телефон менен. Айтыңызчы, Ырыскелди, эмне себептен кавер чыгармалары менен баштайын дедиңиз? Бул мындай Оңой жол дейсизби? оңой жол чынында. Себеп дегенде каражат жагынан оңой, ошол үчүн. Жогоруда айтып калдыңыз, негизи эле каражат жагына дагы жакшы болду деп, чүнөмдү деп. Негизи эле бир кавер чыгарманы жаздырганга, аны Instagram болобу, YouTube каналына болобу жүктөгөнгө канча каражат кетет? Тартып, жаздырган бардыгын алганда. Меникин чынын айтсам, Тамакка чыкса болду. Меники чынын айтсам каражат кетпейт. Жаздырган байкем, тартканда байкем. Анан кээде Тамакка деп атпайм, ошол байкесине бир тамак алып берет. Тарткан байкесине тамак алып берет, өзү тамак ичет, даяр. Ошондой эле болуп калат да. ошондой болуп калат кээде. Сонун экен да. Азыр учурда капчыкта канча кавер чыгармасы бар сизде? Эсеп канча экенин билбейт экенмин чынын айтсам. Эми бул жолу менен Ондойго? ондой бар. Ондун арасында өзүңүзгө мындай жаккан, мындай ийгиликтүү чыгып калган кавер ал кайсыл кавер? Мирбек Иманбеков байкебиздин Жаным деген. Бүгүн 6-күн кечинде программасына кайсы музыкалык чыгарманы аткарайын деп турасыз? Бүгүн Акжолтой Канатбек уулу байкебиздин Деңиздеги деген жакшы бир чыгармасы бар, ошону аткарып берем. Анда ардыктуу көрөрмандарды көпкө күттүрбөстөн бул мүнөттөрдө дароо биз сизди сахнанын төрүнө узаталы, кабыл алып коюңуздар. Деңиздеги жалгыз калган кайык сымал шамалы жок дарегимнен жылбай турам айне күйгө каммакталган балык сымал тагдырымдын тардыгына сыйбай турам сен мага дем бересиң жел бересиң сен мага түпсүз терең көл бересиң мен кантип үмүтүмөн күдөр үзөм
анда түркүк болуп табияттын же мыйзамын мен бузалармын алтын тордон бошотулган бүркүт болуп канат күйлөп сен тарапка сызалармын анткени сен чыгарасың туңгуюктун торунан булукканда бир өзүңө жолугам кубат алам көздөрүңдөн алган жолуган себеби билем менин жеңүүгө жолум жок бир өзүңдөн башка жандоорум жок мен чүрөгүмдөн көк күрөгүмдөн анткени сен мага дем бересиң жел бересиң сен мага түпсүз терең көл бересиң мен кантип үмүтүмдөн күдөр үзөм ал көлдү өзүң менен бирге сүзөм махабат мекенинде сүйүүнүн асманында ашыккан аккуулардай бийге түшөм ашыккан аккуулардай бийге түшөм Коомдук биринчи канал жана ошондой эле музыка телеканалында 6-күнү кечинде программабыз өзү көргөндөй эле сонун маанайда сонун чыгармалар менен уланууда. Ал эми биздин катарыбызды толуктаган өзгөчө таланттуу булбул үндүү Саадат айым келип отурат. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Рахмат, кош келдик. Саламатчылык, кандайсыздар? Бардыгы сонун, өзүңүздөчү? Баары сонун, рахмат, жакшы. Анан деги эле өзүңүз жөнүндө бир кененирээк тааныша кетеличи. Өзүңүз канча жаштасыз, кайсыл жактын кулуну болосуз? Менин атым Саадат Жыргалбекова. 2002-жылы Чүй облусуна караштуу Беловодскай айылында жарык дүйнөгө келгем. Азыркы маалда 19 жаштамын. Ошо. Үй бүлөдө 4 тууганбыз. 4 туугансыз. Үйдүн эң улуусу болсоңуз керек. Үйдүн ортончусумун. Ортончусу. Кавердап YouTube каналдарга жүктөсөң болот деген мындай айтканда идеяны ким берген? Негизи бул нерсе ойдо жок жерден эле болуп кеткен болчу. Менин жакын дос курбу кызым Мадина экөөбүз бир Бекзат Асылбеков деген байкеге барып калып, ошол жактан ойдо жок жерден эле кавер тартабыз болуп, камерага алдына тартылып, анан ошол Бекзат байке өзүнүн YouTube каналына Улар ТВ деген YouTube каналына киргизип берген. Анан ошодон улам анда турмушка чыга элек болчумун. Эрлан Андашев өзүнүн Instagram баракчасына киргизип, мага чоң колдоо көрсөткөн десем эч жаңылышпайм. Азыркы маалдан пайдаланып, чоң ыраазычылыгымды айтып кетем. Ошо менен YouTube каналга өзүмдүн күнүгө ар кандай каверлер кирип баштады. Ошо менен элдин алдына таанымал болуп чыгып калдык. Ошо. Эң сонун экен, айтыңызчы, дагы ошол YouTube каналында эң эле көп көрүү топтогон кайсы чыгарма болду? Ошо азыркы маалда ырдап кеткен ошо Ашыгым аттуу чыгарма болду. Канча просмотр алган уже билбей деле калдым. Улар ТВда, анан мен өзүм YouTube каналымда болду. Өзүм YouTube каналымда 3 миллионго жакын болуп калды. Улар ТВда болсо 6-7 миллион болсо керек. 6-7 миллион көрүүчүнү топтогон, албетте бул Ашыгым чыгармасы болду, Анан Саадат, эми алдыда пландар барбы? Дал ошол бир гана кавер гана тартып жүрбөстөн, өзүңүзгө таандык бир чыгарманы аткарып, клип тартып
Кудай буйруса, азыркы менин планым бул аман эсен көз жарып алуу. Аман эсен көз жарып алгандан кийин Кудай буйруса өзүмдүн чыгармама иштеп баштайм. Бүгүн 6-күнү кечинде программасына кайсы музыкалык чыгарманы аткарасыз? Элдин баарына эле таанымал болуп чыккан ошо Ашыгым аттуу чыгарма менен ырдап чыгам. Өкүл атамдын ыры Эрландашев. Байкебиздин атамдын. Көрүп калдым байкеди. Дагы деле көнөлүк окшойт. Атам, ооба көнөлүк. Ошо Өкүл атамдын Ашыгым аттуу чыгармасын аткарып берип коеюн, кабыл алып коюңуздар. Анда бул мүнөттөрдө жалпы ашыктар үчүн арналсын, каалаңыздар дейли. Seni sağınam, seni izlep günde çalınam. Bakıtım gülüm can erken, özüngdü suyup sağınamın. Karanın ensep kağılam, kaysı günü sağa kabılamın ay, kabılamın ay. Gözlerim nurdan taragan, köngülüm sensin samağan. Körünbey kalsan sadagam, sanaga batıp sağınamın. Aşıklık otun arnagan, haytalbay bir sağa kabılamın ay, kalamın ay. Diri di 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 diri di, 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 diri di 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 diri di. Oy basıp günde baratam, oluğu pırlar jaratam, жүзүңө сүйүү элестеп, жүрөктү күндө жылытамын. Өзүң деп жүрүп өзгөчөн, өзүңө бир качан жолугамын ай, жолугамын ай. Катарлаш басып баратсам, кармасам деймин колуңан. Капелет анан адашып, кармасам деймин жолуңан. Ey жаныңдан артык жан адам, жыргалым сенсиң махаббатым ай, махаббатым ай. Алтынчы күнү кечинде программа сонун маанайда уланууда, урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздар экранга жакыныраак чакыралы. Албетте жүрөктөн чыккан чыгарма жүрөккө жетет дейт. Андыктан бүгүнкү кавер аткарган чыгармалар албетте сиздердин жүрөгүңүзгө жетет деген ойдомун. Ал эми катарыбызды толуктап турган өзгөчө таланттуу мырза айым Ислам мырза жана ошол эле Мадина айым. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Саламатсыздарбы? Деги эле кавер биргеликте ырдайлы деп кеңешти ким киргизген? Мындай айтканда YouTube желелеринде көрүп калабыз. Биргеликте аткарган чыгармалар абдан көп да. Башында мындай болуп калган. Бир дуэт ырдайбыз деп сүйлөшүп атканбыз экөөбүз. Эмне кылсак экенбиз, анан биринчи дуэтибиз болсо, бул бир ырды айткан. Ушул ырды ырдабайлыбы деп кеңеш тобунун сүйүү мөрөгү деген. Анан мен ошону айтайын деп атсам, бул мага ошол видеону жөнөтүп калды да. Ошентип экөөбүздүн оюбуз бир жерден чыккан да. Көпчүлүк учурда бул ыртандоо жагынан баягы музыка болгон табитибиз окшош. Анан
ырдаганда дагы студиядан дагы Мадина кыйнабайт, батырларда окубуз, ошон үчүн кийинки ырларыбыз иштешип кетти окшойбуз. Себептерден. Анан 6 күнү кечинде программабызда бир дуэт темасында Урмат Усенов 2007 жылда Неле айымды мындай жакшы көрүп, анан сунуш берген экен да, кел бир келте дуэт ырдайлы деп. Сизде дагы ушундай ой барбы? Ошол ой боюнча айтылганбы? Бир келте ырдайлы деген. Мүмкүн, Анан сиз мындай айтканда сезимдер менен, жакшы ой менен Мадина айымга сунуш киргиздиңиз. Анан Мадина айым бат эле макул болдубу же кичине ойлондубу? Өзүнөн сурайын. Жок, ойлонгон жок. Сразу эле айтар замат сүйүнүп эле. Ооба. Ошо оюбуз бир жерден чыккан үчүн мен деле сразу эле ошол өзүмө жаккан ырды сунуштагам. Анан экөөбүз тең бири-бирибизге жөнөтүп, негизи эч кандай каршылык болгон эмес да. Сразу эле ошол ырга макул болуп жаздырып ырдап баштаганбыз. Сиздин өзүңүздүн да YouTube каналыңыз бар, Мадинанын дагы өзүнүн YouTube каналы бар. Анан биргеликте жазылып калган кавер кимдикине биринчи кирет деп талаш болбойбу? Мен YouTube каналыма биринчи. Ошол жагынан. Дал ушуну айта кетсеңиз. Мисалы, азыр мен өзүмчө жалгыз кавер ырдап калдым да көбүнчөчү. Себеби Мадинанын эмеси көрөрмандары, аудиториясы аябай кенен да. Анан ошон үчүн лучше кыйналбай эле мындай түсүп алганбыз да. Мындай Мадинага элестичип кетейин деп, ошентип эле эки дуэт кылабыз. Дуэт только меникине. Сагы болсо сольный жазып берип турам деп, ушундай алып договорный иштешебиз да. Эң көп көрүүчү топтогон бул кайсы чыгарма? Кечир мени деген чыгармабыз. Бүгүн сиздерге ошол чыгарманы аткарып беребиз. Буюрса. Бүгүн аткарылат, Канча көрүүчүнү топтоду? 2 айда миллиондон ашты да. Миллиондон. Азыр канча? 1.200-300ге жакындап. Божомол менен 1,5 миллион экен. Анда бүгүн 6 күнү кечинде программабызда Демек кечир мени чыгармасы аткарылат экен. Эгерде бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөрдүн таарынышып жүргөн, мындай айтканда инсандар болсо, албетте кечире билген адам дагы бул эң мыкты инсандардын катарына кошулат экен. Андыктан Ислам Мадинанын аткаруусунда Кечир мени чыгармасы сиздердин урматыңыздарга жаңырсын. Жакшы көрүм жалгызым бир өзүңдү. Жашай албайм жаным сенсиз бул өмүрдү. Жакшы көрүм жалгызым бир өзүңдү. Кечир мени. Кечир мени. Kıyalımdı orundatmasam, kadırına жетпесем, ак сүйүмдү сезбестен кылсам сени убара. Кечир мени, чындыгында сүйөмүн сени. Көздөрүңдү көрбөсөм, көңүлүмдү бөлбөсөм, кечир мени суранам. Жашай албайм жаным сенсиз бул өмүрдө.
жакшы көрөм жалгызым бир өзүңдү жашай албайм жаным сенсиз бул өмүрдө жакшы көрөм жалгызым бир өзүңдү кечир мени жашай албайм жаным сенсиз бул өмүрдө жакшы көрөм жалгызым бир өзүңдү жашай албайм жаным сенсиз бул өмүрдө жакшы көрөм жалгызым бир өзүңдү кечир мени. Алтынчы күнү кечинде программасы дагы да болсо сиздердин жан дүйнөңүздөн орун алган мыкты музыкалык чыгармалар менен сүйүндүрүп жаткан учуру кийин келген коногубуз бар. Аз эле убакыттын ичинде көптөгөн күйөрмандарды топтой алган Сабина Омор бүгүн алтынчы күнү кечинде программасында. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, көргөнүзгө кубанычтабыз. Кош келипсиз. Бүгүн тема каверибиз билгендей эле мен дароо Сабина айымды карап туруп, бүгүн Майкл Джексондун бир чыгармасын аткарылат окшойт деп ойлоп турам. Ошондойбу? Кийген колгаптан дагы. Ооба, колгаптар дагы сонун экен, шляпа да сонун экен. Рахмат. Бүгүн биз деген жакшы бир чыгарма менен келдик. Жаным ай деген Алмаз Шадаев байкебиздин эң алгачкы ыры болчу да. Ошол ыр менен бисмилла деп туруп өзүм дагы эң биринчи каверим болчу. Жакшы, угармандарым аябай жакшы кабыл алды. Вот, буюрса, Жакшы. Эмне үчүн кавер ырдап калдыңыз? Баары эле кавер ырдап калды го деген ой келди да. Мен эле калып калдым го. А почему нет, отуруп калдым да. Анан кийин карасам, мындай Алмаз байкеден биринчи сурадым. Алмаз байке ушундай ырыңызды ырдасам болобу, уруксат бересизби деп, анын уруксатын алдым, ырдадым. Анан кийин жакты Алмаз байкеге. Анан кийин 2 айдан кийин, жок 1 айдан кийин концертине чакырды. Концертинде ошол ырын мен өзүм ырдадым. Жакшы экен да, эгерде Алмаз мырза ошондо бербейм же башка дегенде деле баары бир ырдай берет белеңиз? Ырдай берет болчу чын айтканда. Эми жүрөгүмө бул ыр аябай эле жагып аткан да. Анан кийин эми балким интернетке киргизбесем дагы жаздырып коюп өзүм угуп жүрөр мүмкүн. Андан канча жолдон киргизбексиз. Ооба, жакшы. Анан бул Жаным ай деген сиздин алгачкы кавериңиз, анан дагы да ырдап келатасыз. Деги эле канча кавер бар? Азыркы учурда 2 эле кавер бар. Ошо биринчиси Жаным ай деген, экинчиси Бекбиев агабыздын Аселдейм деген ыры. Буюрса дагы алдыда жакшы каверлер бар. Мындай эси сөзүн айта кетсем, Арсен байкебиздин репертуарынан азыр да карап отурам. Буюрса уруксат берсе, 1-2 айдын ичинде дагы бир жаңы чыгарма, жаңы кавер чыгат. Күтөбүз анда. Айтыңызчы, дагы ошол 2 кавер чыгармаңыздын кайсынысы канча көрүү топтоду? Жаным ай көбүрөөк топтоду. Азыр буюрса 2 миллионго жетейин деп калды. Анда дал ушул мүнөттөрдө ардактуу көрөрмандардын да жан дүйнөсүнөн өзгөчө орун алган Жаным ай аталышындагы мыкты музыкалык чыгарма Сабинанын аткарысында болсун. Анда кол чабуулар менен узаталы. Жан дүйнөмдү сага арнадым, жаным, жанымдын жыргалы өзүңсүн. Ак сүйүндү сага арнаймын, жаным.
каналында 6-күнү кечине программасы дагы да болсо өз эфирин улайты. Бүгүн сиздерди кавер сүйүүчүлөр бизге жакыныраак келиңиздер деле себептегенде алдыда сиз күткөн ыргактардын бардыгы жаңырат. Ал менен биздин кийинки конокторубуз таттуу түгөйлөр, эң эле таланттуу үй бүлөлөр, көптөгөн кавер ырларынын аткаруучулары Бек Исраилов жана Айжаркын Карыбаева конокто. Кош келдиңиздер. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Анан азыр бизди көрүп жаткан көрөрмандар көп эле кээ бирөө дейинчи түшүнбөй да калса керек. Негизи эле мындай ыр менен кавер ырдын айырмачылыгын айтып өтсөңүздөр. Кавер чыгарма деген эми бул бир инсандын жасаган эмгеги да. Ошону өзүнүн ички дүйнөсү менен ошону түшүнүп аткарган. Аны кавер кылып башка деген көптөгөн таланттуу ар кайсы өлкөдөн дүйнө жүзүнөн өзүнүн баягы өзүнүн ички дүйнөсү менен аткарат. Ошол ал эми автордук чыгарма бул деген адамдын өзүнүн чыгарган өзүнө таандык чыгарма. Аны автордон башка эч ким ушундай жеткизип эң сонун аткара албайт деп ойлойм. Оригинал бул оригинал. Канчалык деңгээлде өзгөртсө болот, Жаркын? Андайга чек жок негизи. Ар бир ырды ар кандай стилге жарашкандай, өзүбүзгө жарашкандай кылып жараштырып алат болуш керек ар бир ырчы. Анан Бек айткандай ошо негизи авторский болуп өзүн оригиналга жетпейт деп атпайбы, бирок ошо, например, Майкл Джексон ырлары бар. Майкл Джексондун андан дагы ашып ырдап койгондо Глен Льюис деген бар, Fall Again, например, мага ошол ыр жагат. Ошол ырдын автордон өтүп кеткен деп ойлойм да. Анда бүгүнкү 6-күн кечинде программасына кайсы музыкалык чыгарманы тартуулайсыздар? Бүгүн биз Элтон Джон менен Дуа Липанын Элтон Джондун калемине таандык чыгарманы аткаралы. Cold Heart деген чыгарма. Муздак жүрөк. Муздак жүрөк. Жүрөктөр муздабасын дейли. Анда ардактуу көрөрмандар, кавер сүйүүчүлөр бизге жакыныраак келиңиздер. Дал ушул мүнөттөрдө бир гана сиздер үчүн Бек Исраилов жана Айжаркын Карыбаевадан мыкты музыкалык чыгарма Муздак жүрөк кабыл алып коюңуздар. Looking better, baby, just passing through. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to
назык болгон музыканын миңдеген түрлөрү болсо дагы ар бир инсан өзүнүн жүрөккө жаккан музыкасын сөзсүз таап атат. Эми бүгүн 6-күнү кечинде программасында кавер сүйүүчүлөр өзүнүн көңүлүндөгү ырларды уга алды деген ойдобуз. Ар бир күнүңүздөр сиз ойлогондон да мыкты жана ийгиликтүү өтүшүнө тилектешпиз. Ар дайым 6-күнү кечинде программасы менен бирге болуп, музыканын ыргактары менен жан дүйнөнү сергители. Кийинки эфирден жолугушканга чейин сак саламатта калыңыздар.